Қазақстанның президенті Түркистан гезитіне берген майыге коомчулукта кеңири резонанс жаратты. Серепчилер Касым-Жомарт Токаев ички жана тышкы саясий маанилүү окуяларга баа берип, 2025-жылдын жыйынтыгын чыгаргандыгын айтышты. Президент белгилегендей реформалардын кайтарылгыс болуп калышы башка нерсе болду. Өлкө модернизация жолунда чоң кадам таштады. Касым-Жомарт Токаевдин айтымында коомдо масштабдуу өзгөрүүлөрдүн келечек муундардын бакубаттуулугу үчүн өзгөчө маанилүү деген түшүнүк бекемделди. Өнүгүүдө санариптештирүү жана жасалма интеллект маанилүү роль ойнойт. Казакстан санариптик державага айланышы керек. Бул өлкөнүн жаңы технологиялык доордо четте калбоо маселеси. Дүйнөдө технологиялык алыптар аныкталып калганына карабастан, Казакстанда дагы жакшы старттык мүмкүнчүлүктөр бар. Адистер жогорку технологиялуу келечекке өз убагында ыңгайлашуу маанилүү экенин айтышууда. На данный момент фокус на цифровизацию и искусственный интеллект позволяет нашему государству Учурда санариптештирүүгө жана жасалма интеллектке басым жасоо мамилебизге практикалык натыйжалардын эсебинен эл аралык позициясын күчөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул мамлекеттик кызматтардын санариптештирүү же кандайдыр бир майда иш-чаралар жөнүндө гана эмес, жасалма интеллектти өнөр жайга, каржыга, саясатка жана башкага киргизүү жөнүндө болуп жатат. Бардык чаралар узак мөөнөттүү жана ыраттуу иштин бир бөлүгү экенин баса белгилөө маанилүү. Бул бир күндүк сандар эмес, түзүлгөн укуктук инфраструктура жана кадрдык чечимдер туруктуу өнүгүүнүн жана санариптик өнүгүүнүн негизин түзөт. Учурда биздин кейстер эл аралык рынокто жакшы жагынан көрүнүп жаткан стартаптарыбыз чет элдиктердин өлкөбүзгө болгон инвестициялык тартымдуулугун күчөтүүдө. уже усиливают инвестиционную привлекательность от иностранцев в нашу страну. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев интервьюсунда эл аралык каржы институттарынын жана рейтинг агенттиктеринин баалоосу боюнча мамлекет ийгиликтүү деп белгилегенине карабастан, экономиканын ичинде тез арада оңдоону талап кылган диспропорциялар сакталып жатканын белгиледи. Если до этого, допустим, Казахстан достаточно активно развивался за счет развития сырьевого сектора, Эгер буга чейин Казакстан чийки зат секторунун эсебинен кыйла активдүү өнүгүп келсе, анда бул жерде кошумча наркы жогору, илимге негизделген технологиялык тармактар керек. Ага жараша бул жерде институттардын ролу, менчик укугун коргоо маанилүү. Инвесторлор жана жарандар бул өлкөгө инвестиция салууга болоорун билиши үчүн адилет сот керек. Эгер талаш тартыш келип чыкса, анда мыйзам жана адилеттүүлүк боюнча бардыгы каралат. Адилет сот бар. у них действительно там справедливый суд, если какие-то споры возникнут по закону, по справедливости, все это рассмотрено.